Салам достор, мен силерге бүгүн Табо сайтына адрес толтурганды жана каргодон код алганды, ошону менен бирге карго деген эмне ошол жөнүндө кыскача айтып берейин. Карго бизге кандай кызмат аткарат? Табодон алган товарыбызды жалпак тил менен айтканда Кытайдан Кыргызстанга алып келип берет деп койсок болот. Табодон сатып алгандан кийин магазиндер бизге каргонун адресин алып барып берет. Биз сүйлөшкөн, биз договор кылган каргонун адресин алып барып берет. Биз ошол сүйлөшкөн, договор кылган каргонун адресин Табо сайтына толтурабыз. Дагы бир айта кетчү нерсе, Табо сайты Кытайдын ичинде гана иштегендиги үчүн, кытайский сайт болгондугу үчүн Кытайдын ичиндеги гана адрестерге жеткирип берет. Кененирээк түшүнүк болуш үчүн ушундай схема менен көргөзүп кетейин. Сиз магазинден сатып алдыңыз товарды, акчасын уже төлөп койдуңуз, магазин курьерге өткөрүп берет. Курьер карго складка, Кытайдагы карго складка алып барып берет. Карго авиадоставка же автодоставка менен Кыргызстандын складына жеткирип берет. Анан биз товарды өзүбүз барып складдан алабыз, только доставкасынын акчасын төлөп. Автодоставканын жеткирип берүү убактысы 12 күндөн 40 күнгө чейин плюс-минус жеткирип берет. Авиадоставка андан да тезирээк жеткирип бериши мүмкүн. Эми биз каргону каяктан табабыз? Инстаграмдан карго деп жазабыз дагы, толтура карголор ушул жактан дагы тапсак болот. Же болбосо Google'дан дагы тапсак болот. Биз азыр Инстаграмдан карап көрөлү. Карго деп жаздык. Мына Бек карго, Арзан, Чын экспресс деп турат. Мындан да толтура карголор бар. Мына мисалы Чын экспрессти карап көрсөк, бул жерде бүт информация жазылган. Ушул жактан бир сыйра карап алабыз. Мына авиадоставкасы 5 күндөн 7 күнгө чейин жеткирип берет дейт. Бул жерде кошумча маалыматтарды жазышыптыр, кандай туура размерди тандашты сайттан. Дагы адрестерин ушул жакта жазат. Анан мына автодоставкасы килограммына алышат, 435 сом экен килограммы. Бул курска жараша болот, долларга жараша болот да. Мына номер телефону көпчүлүк эле ушул жерге калтырып коюшат. Ушул жерди бассак эле WhatsAppка өтүп кетет автоматически. Ушул жактан жазып, сурап, коддорду алып сүйлөшө бересиңер. Мисалы мен мына Бек карго менен сүйлөшкөнмүн. Ушул жактан мисалы саламатсызбы деп атың, фамилияңды жазып, посылка эмне, идиш аякпы же жөн эле кийимби, ошол жөнүндө кайсы сайттан аласың, ошол жөнүндө жазсаңар, булар силерге мындай код берет. Кодду копировать этип эле автоматически да толтурсак болот. Мына мисалы мен мынаны копировать этем дагы. Мына кандай толтургандарды дагы сүрөткө көргөзүп коюптур. Биз сайтка кайтабыз дагы, Табого келебиз дагы. Адрести толтурабыз бул жакка. Мына адамчаны басабыз дагы, настройкиге киребиз. Мына биринчи строка эле өтсөк, настройкиге кирип туруп, силерге мындай болуп чыкпайт. Меники уже адрестерим бар. Силерге мына желтый эле кнопка чыгат. Плюс деген. Ошо желтый кнопканы бассабыз, жаңы адрес толтуруш үчүн. Мен копировать эткенден кийин мынантип автоматически чыгып калат. Баары туура болсо текшерип туруп окей кылып койсоңор, баары чыгып калат. Бул жерден код гана жазылган жок. Кодду да текшерип туруп, мага берген личный кодум бул. Муну силер толтуруп албаңыздар. Ар кимге ар кандай код берет. Мынакей. Ушул жерге кодумду жазып коем. Мынакей, мен буга чейин толтургандыгым үчүн автоматически эле чыгып атат мага. Индексти дагы эсиле сураса жазып койсок болот. 5100 деп туруп. Болду, ушинтип эле сактап коебуз. Сөзсүз түрдө кайра текшерип, ушул жерди скрин кылып туруп, каргого кайрадан жиберсеңер, текшерип койгула, менин кодум туура толтуруп турмунбу десеңер, алар текшерип беришет. Сөзсүз түрдө ушул жерди туура толтурушуңар керек. Туура эмес толтуруп алдыңарбы, болду, товарыңар жоголот, анан жөн эле ашыкча проблема болот. Мынантип кайра текшеребиз. Мына меники туура болду. Мен бул адрести толтурганмын, азыр жөн эле сактабай эле коем.
жөн эле назад деп чыгып кетем. Сиздер желтый кнопканы басып сөзсүз түрдө сохранить этсиңер керек. Сохранить эткенден кийин ушундай болуп чыгып калыш керек. Мына достор, биз адресибизди толтуруп алдык. Эми кийинки сабакта болсо банковский картабызды Табо сайтына жүктөгөндү көргөзүп берем. Банковский карта сөзсүз түрдө виза болуш керек. Мындай маалыматтарды кээ бир адамдар кандайдыр бир акчага сатып алып атышат. А мен сиздерге атайын акысыз өзүмдүн билгендерим менен бөлүшкөндүгүм үчүн сөзсүз түрдө комментарий, подпискаларды унутпаңыздар, класстарды басыңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.